Амансыздарбы мекендештер, кандайсыздар? Бүгүн сиздерге мен ушул Россиянын жарандыгын алган өзүбүздүн жердештерге ушул банктардан кредит алып, карыз болуп калган өзүбүздүн мекендештерге, жердештерге эң сонун юристтер айтып бербеген бир сонун советтерди айтып берем. Кантип эгерде төлөй албай калсаңыздар, кандай кылып бул абалдан чыкса болот? Юристтер акчага айтып бере турган консультацияларды мен сиздерге бекер эле айтып беремин. Себеби бул менин башыман өткөн окуялардын бардыгын мен өзүм талдап көрүп, өзүм башыман өткөн нерселерди гана сиздерге айтып беремин. Бул мындай болгон. 2018-жылы жолдошум каза болуп калды. Каза болоордон мурун 4 ай ооруп калды. Бизде рак 4 стадия. Башыбыздан глиобластома деген диагноз менен чыктык. Бул деген мындай болду да. Кудайдын куттуу күнү эле 2 февраль бир жакшынакай жашап, мен өзүм кичинекей балам менен по уходу за ребенком үйдө отурганмын. Жолдошум иштеп, бир жакшынакай эле бизди багып келген. Ошентип жакшынакай өткөзүп жүргөн күндөрдүн биринде эле ушул күйөөм грипп болуп ооруп калды. Ушул грипп болуп ооруп, ушул грипптин негизинде эле бир күндө акыл эсин жоготуп койду. Бир күндө. Жумушка эртең менен кеткен бир жакшынакай болуп, жумуштан ушу ажатканага чыккан экен туалетке. Туалеттен чыгып өзүнүн кабинетин таппай калыптыр. Начальниги мага чалды, аял эле. Ушу жолдошуңуз бир аз башкача болуп атат, кандай болуп атат, сиздин ушул тууралуу кабарыңыз барбы деди. Мен да айттым. Себеби грипп болуп 3 күн больничныйда 3 күн жатты эле үйдө. Ошондо бир аз телефон паролун унутуп калып, ушу бирдемкелерди унутуп, ушундай жагдайлар болгон. Больничныйбыз 3 күндөн кийин больничныйбыз жабылып, жумушка чыгам деп чыгып кетти эртең менен. Ошондо да бир өзүмчө ушундай жаман сезүүлөр болгон. Сурадым, эртең менен жумушка чыга аласыңбы десем, чыга аламын. Бар жок жакшы, со мной все в порядке деп туруп кетип калды. Болуптур деп ошо жумушка кетиргенде да кыжалат болуп, ошондой болуп кыжалат болуп турган учурумда саат бир обедтерде, 2-лерде ушул начальницасы чалды. Ушундай бир калаты окуялар болуп атат. Жолдошуңуз ушу ажатканага кирип, өзүнүн бөлмөсүн, кабинетин таппай, сотрудниктер жардам берип, кабинетине отургуздук. Бирок азыр бир жакшынакай эле жумушун аткарып атат дейт да. Эми жумушу өзү программист болчу. Анан мен айттым, эгерде үйгө кете албаса такси менен болсо дагы жөнөтө бериңиздер, таксинин акчасын өзүм төлөймүн. Ушу мен да кыжалат болуп атам, үйдө таап келе алабы экен десем, туруңуз өзүнөн сурап көрөйүн деп өзүнүн столуна барып сурады эле. Со мной все в порядке, өзүм үйгө кете алам деп дагы берип койду. Анан айткандай эле өзү үйдү таап жакшынакай болуп эле келди. Бирок үйдү таап келгенде эле баамдадым, бир башкача эле сөздөрдү айтып, бир түшүнүксүз бир сөздөрдү айтып келди да. Келди, сразу коркуп кетип эле скорый чакырдым. Скорийлер инсульт деген диагноз менен сразу бизди реанимацияга алып кетти. Реанимацияда бир сутка жаткандан кийин бүт өпкө жүрөгү таза экен. Бунун ушу неврологический жактан оорусу бар экен деп неврология жөнөтүп салды. Неврологиядан диагноздорум бар жок, ошол жерден такталып чыкты. Глиобластома, баш мээсинде шишик бар. Бул шишик дагы 4 стадия. Неврологиядан стадиясын белгилеген жок, бирок шишик аябай чоң деп чыкты. Бурденкага барганда биопсиядан ошо 4 стадия деген диагнозду коюп берди. Ошондон акылыбыз кайткан жок, памятибиз жок болду. Ушул жолдошум 2 февраль күнү биротоло жоготуп алдым деп айтсам болот. Себеби өзү турган менен, басып жүргөн менен эч кандай жакшылыктуу сөз айта албайт. Мен киммин десең, менин же апамсың дейт, сен же бир поварсың дейт, же сен бир карындашсың, же сен бир ал кызсың дейт. Өзүнүн баласын деле тааныбайт. Ушундай акыбалда калып калдык бир күндүн ичинде. Андан соң жолдошум менен ошол больницага жүгүрүп, Бурденкага алып барып, тияк бияка жүгүрүп, өзүмүн кичинекей балам дагы, мурдагы видеолордо айтып кеткем, порок сердце менен төрөлгөн. Ошол баламдын дагы операцияларына жүгүрүп, ошо эки жактан жүгүрүп жүргөмүн да ошол мезгилдерде.
жүгүрүп ошо антип минтип арадан 1 айдан ашык өтүп кетти. Анан бир күн мага банктан звонок келет. Мага звонок келген жок, жолдошумдун телефонуна звонок келди. Жолдошумдун телефонуна звонок келди, мен алсам эле ушу жолдошум фамилиятын айтты, ушуну телефонго берип коесуз, телефон трубканы берип коесуздарбы деди эле. Жок, ал сүйлөшө албайт сиздер менен, азыр ооруп атат, айта бериңиздер мага, мен аялы боломун десем, айтты, күйөөңүздүн миллион карызы бар деп айтты. Бул Россиянын банкы Уралсиб банктан экен. Ошол жерден шок болдум. Ошондо акыркы төлөбөй калгандан, ушу больница алып аяк бияк болуп төлөбөй калгандан, ушул банк бизге анан чалып аттыр да, ушул убагындагы төлөмүн төлөбөдүңөр деп ошондон бизге чалып аттыр. Ошондон шок болдум. Өзүм жолдошум ооруп жатса, балам оорукчан болсо, анан еще үстүбүзгө миллион долг. Кандай кылса болот экен? Күйөөмдүн телефонундагы бүт карталарынын бар жогун текшерип көрдүм, бүт баарын текшердим, карталарында акча жок. Анан изилдей баштадым, бул кандай болуп алынган кредит экен, мен укпагам, кандай болуп алынган бул кредит. Ошол боюнча изилдеп баштадым. Коркпостон банкка бардым, ошол күйөөм алган банкка бардым. Барып мен ушундай официально аялы боломун. Ошол банктан эмне себептен мага айтпастан мен паспорттун бар жогун копиясын чыгарып, банктар кредит бергенде ошондой нерсе негизи менен алат да. Ошол маалда эмне үчүн мага кабар айтпадыңыздар? Сиздер паспорттун копиялап атканыңыздарда брак деген дагы эмеси бар да, паспортто печать бар. Ошол печатта менин фамилиятым бак жап жазылып турат. Ошондо күйөөмөн сурабайбы, аялыңыздын номери, аялыңыз в курсе дела или нет депчи. Андай суроолор болгон эмес. Мен ошол тууралуу банкка бардым. Эмне үчүн менин уруксатымсыз сиз менин жолдошума миллион акча бересиздер? Мен бул миллион акчаны көргөн эмесмин деп, анан бир коллегасына чалдым. Жакшы мурдатан дос болуп жүргөн коллегасы. Ошол досуна сурасам, ошол досу бүт ине жигинечин айтып берди. Себеби 2018-жылы жолдошум ооруп калып атат. Бул 2017-жылы башка бир организацияда бул жолдошум иштеген. Бул организациянын генеральный директору жолдошумун жакын досу болчу. Ошол маалда жолдошум бир 6 айдай зарплата алган эмес. Ошол банк эмебиз, иштеп аткан мекемебиз, ошо программирование боюнча өздөрүнчө бир ишкана болчу. Ошол ишкананын клиенттердин булардын кылган ишти клиентке жакпай калып, булар минуска кеткенде, ушул ишкана жабылып калбасын деп, андан мурун дагы ал гендиректор ар түрлүү банктардан кредит алган экен. Кредиттин историясы жаман болгондуктан ага кредит бербейт. Анан күйөөм ортого койгонда, сен миллион кредит аласың, сен атыңан, бирок өзүм төлөймүн деп, ушундай нерсе менен күйөөм менен ушундай устный договор менен алган экен. Күйөөм болуптур деп алып берген экен. Жолдошум тирүү маалында ал төлөп жүргөн экен да, жолдошум ооруп калды деген информацияны укканда, ал адам, карасаңыз, өзү дос болуп бирге иштеп жүргөн адам, төлөбөйм мен ал адамдан кредит ал деген эмесмин, мен акча алган эмесмин деген ушундай тайнакка чыгып кетип, ушул миллион карыз Уралсиб банктан биздин мойнубузга түшүп калды. Анан башында аябай шок болдум, аябай корктум. Банктан чалуулар тажатып, ушунчалык тойгузуп чалуулар башталды. Ошондо эмне кылышымды билбей отуруп, анан мен дагы бир туура эмес бир жыйынтык чыгарган экенмин дейм да. Жолдошуму ушу транспортный баягы тез жардамдын машинасын 7000ге жалдадым. Ал машинада жолдошуму, себеби уже башынын шишиги чоңойгон сайын, ушу басып кетип атканда эле ушу судороги кармап, колу буту иштебей, жыгылып, ушундай акыбалдарга түшүп баштаган, болчу акыбалыбыз оорулашып баштаган. Жолдошуму ушул транспортный компания өздөрүнүн коляскасына отургузуп, машинага чейин алып барат экен. Машинадан жана носилкага жаткызып, жатуу абалында, ушу жаткан абалында ушул күйөөм алган банкка ошону жаткызып алып бардык. Ал жерде машинаны токтотуп, коляскага отургузуп, банкка алып кирдим. Мына дедим, сиздер кредит берген адам, көзүңүздөр менен көрүп алыңыздар. Мен сиздерге бүт больницадагы заключение история болезньдерин алып келсем, ишенбедиңиздер. Адамдын өзүн көрүңүздөр. Мына ушул адамга сиздер 2017-жылы миллион акчаны бергенсиздер. Анын бир какой-то 90 миңдейин, ушу 100 миңдейинби ай сайын ошол бөлө эмеси менен төлөгөн экен. Калган акчасы турат. Ай сайын проценттерибиз өсүп атат. Бул адам азыр ишке жараксыз.
Бул адам менин камкордугума азыр муктаж болуп турган маалы. Мен бунун официальный гана аялы гана болбосом, мен сиздерден 1 сом карыз эмесмин. Деп ушинтип түшүндүрүп айттым. Жолдошумун эң жакшы бир эмеси, жолдошум өзүнүн Московская область однокомнатный квартирасы бар болчу. Ал квартира деле миллиондон ашык акчадагы квартира, бирок квартиранын залогко койгон эмес экен. Ошондуктан алардан мен сурайм да, эмне үчүн сиздер менин жолдошума карызга ушул кредит акчаны берип атканыңыздар да? Эмне үчүн ушу аялыңыз барбы, бир поручитель барбы деп ушул поручительдерди сураган эместер? Сиздин төлөй албай калсаңыз, төлөй турган адам барбы? Страховкасы бар экен. Страховкасынын эмеси бүтө элек экен. Страховкасына дагы бир коро документти чогултуп алып барсам, страховкасы анан ошондон төлөп баштайт экен калган төлөмдөрүнчү. Ага дагы күйөөмөн 1 степендеги инвалидности болсо төлөйт экен. Бул страховка деп айтылат экен, бирок страховканы дагы жөндөн жөн эле барып төлөй албай калдым десең, страховка төлөбөйт экен. Ал эми адам ооруганда 3 ай больницага жатып, бүт ошонун жыйынтыгы болмоюнча бизге инвалидность дагы берилбейт экен. Мен ал жагында бүт билдим, инвалидность жок, страховка компания айтты, до свидания. Андан чыктым дагы, эмне кылышым керек? Ошондо күйөө жолдошум менен ошол жерде банкта айттым, эмне үчүн ушундагы бересиздер ушул адамга миллион акчаны бересиздер, кандай эме менен бересиздер десем, бул биздин конфиденциальный тайнабыз деди эле. Мен айттым, эмнеңиздер бар, үйүңүздөр барбы, имущество машиналарыңыздар барбы, андайыңыздар барбы деди эле. Мен да айттым, бул дагы менин конфиденциальный тайнам болот. Мен да сиздерге андай информацияны бербеймин дедим дагы. Жолдошум коляска менен кайра сүдүрүп, ошол тез жардамдын машинасына салдык дагы, кайра алып үйгө алып келе бердик. Анан бул жерде банктарда мындай бөлүктөр болот экен. Ушуну аябай жакшы эске алып алсаңыздар. Банкта биринчи сиздерге кредит жарыялап, кредит алыңыздар мынча процент менен мындай деген бул өздөрүнүн бир бөлүгү, алар кредит берүү боюнча заниматься этишет экен. Экинчи бөлүгү алар взыскание долгов болуп, алар сизден карызды качан төлөйсүң, айлык төлөмүн качан төлөбөй койдуңго, процентиң өсүп атат деген деп сизден уже акчаны талап кылганы бөлөк, ошол эле Уралсиб банктын бөлөк организациясы болот экен. Ал звоноктор бөлөк организациядан түшүп атат да. Анан мен баягы күйөөмүн биринчи кредит алган жерине кайра дагы бардым. Мага ушундай чалуулар тез келип атат. Ушундай чалуулар мага келбесин. Себеби мен бу жерде совсем третье лицомун. Мен силерден банктан карыз алганым жок. Банктан карыз алган адам мына. Пожалуйста, ушул кебетесинде алып барып, эме кылып, айыктырып, анан иштетип, ушул акчаны өндүрө аласыңар. Это уже ваша проблема, это не моя проблема. Деп айтсам, алар өздөрү мындай сунуш келтирди. Эми карасаңыздар, биринчи бөлүк жарыялап сиздерге кредит берген организация, экинчиси бөлүгү ошол эле Уралсибтин взыскание долгов, карызды да дөндүрүп алуу, бул экинчи организациясы болот экен. Ал эми үчүнчү эң жогорку ушул Россия боюнча Уралсиб банктын реструктуризация деген эң главный бөлүгү ошол, бул Питердеби ошол жакта болот экен. Ошого карыз кайрылуу түрүндө, письменный түрдө, жазуу түрүндө арыз жазыңыз деди. Макул дедим дагы, письменный түрдө карыз жаздым, кайрылуу. Мен ушундай, Мекешбаева Эдита, жолдошум паланча ушундай, сиздерден 2017 жылы миллион кредит алган экен, бирок эч кандай залогу жок, поручители жок. Азыркы мезгилде акыбалыбыз ушундай, рак менен диагноз менен чыкканбыз, 4 степени, бизге азыр 3 айсыз инвалидность берилбейт. Андыктан биз страховая компания страховкабызды жаппайт экен. Азыркы мезгилде мен өзүм иштебей бала менен олтурамын. Сиздерге 1 сом акча мен сиздерге бере албаймын десем, деп жазып туруп ошол банкка таштадым. Банк Питерге жөндөткөн. Бир жума ашып барса 10 күнгө чейин алар карайт сиздин арызыңызды, андан өздөрү сизге чалат деди дагы. Сиз өзүңүздүн номериңизди бизге калтырыңыз деп, мен өзүмдүн номеримди калтырып, жолдошуму ал ответственностьтан бошотуп, ал ответственностьтан мен өзүм мойнума алдым.
Анан жолдошум ооруп атса, балам күндөр аябай тез аранын ичинде күндөр өттү. Күндөр өткөндөн кийин бир 5 күн өттүбү же 1 жума өттүбү эсимде жок. Банктан мага звонок келди. Алсам, алар айтты, 2018-жылдын февралында күйөөм ооруган. Булар айтты, февралдан 2018-жылдын декабрына чейин сиздин карызыңызды ай сайын болгон төлөмдөрү жок, ошол канча карызыңыз калган болсо, ошол карызды биз тоңдуруп коебуз, заморозить этип коебуз. Кудай кааласа күйөөңүз, жолдошуңуз айыгып кетсин, жумушка чыгып, өзүнө бир аз келип алгандан кийин 2019-жылдын январь айынан баштап, ошол канча айына 10 миңден төлөп жүргөн болсо, мисалы үчүн 15 миңден төлөп жүргөн болсо, ошол төлөмдөрдү 2019-жылдан баштап төлөсөңүздөр болот деген ушундай сонун решение алдым. Рахмат дедим дагы, ошол нерсеге көөндүм, ошол менен калдык. Ошол менен звоноктор, карызды качан төлөйсүн деген ошол звоноктордун бар жогу токтоду. Бирок взыскание долгов деген жактан звоноктор келип атат. Мен айтам, эмеден реструктуризациядан мага келген, биздин шот тоңдурулган десем, ошонун аралыгындагы ошол февраль менен марттын 2 айына 10 миңден 15 миңден ошо төлөм 30 миң төлөм калып кеткен экен. Ошол төлөмдү, ошо взыскание долгов, ошолар мени жөн эле тымтыракайым чалып атты. Ага чейинки мурунку долгторуңузду, мурунку ошо общий карызды гана заморозить этилген экен. Ал 2 айдык төлөмүн төлөмөпсүздөр, алар ошол эмеге тоңдурулганга кирбей калыптыр. Ошол 2 айлык төлөм, 15 миңден 2 айдык 30 миң төлөм дагы күнүнө, суткасына тууп мынча болуп атат. Ошону канчадан төгөстөр, 5 миңден болсам төгөздөр, андагы кылып төгөңүздөр, мындагы төгөңүздөр, болбосо үйүңүздөргө барабыз, үйүңүздөгү бар нерсенин бар жогун жуулуп кетем, тартып кетем, тиги бул деген ушундай звоноктор жай берди. Өзүм бир жагынан жолдошум ооруп, бир жагынан балам ооруп, өзүм депрессия турсам, алардын звоногу мага кошумча болду. Звонок кылганда эле, ушинтип чалганда эле өчүрүп коем, өзүм настроением ан сайын бузбайын деп өчүрүп коем, чалса эле өчүрүп коем. Алар анан эмне кылышты? Чалуу болуп эле мен Уралсиббанктан дегенде эле өчүрүп салгам. Өчүрүп салганда булардын айласы алты кетти. Анан баягы 30 миңдик карызды процент күнү суткага проценттер кошуп, может 100 миң кылып жүргенби, мен аны билбейм. Булар анан ошол эле карызды бияктагы миллиондон калган карыз ал тоңуп турат. Андан биракта ушу 2 ай төлөнбөй калган карызды булар анан жанагы коллекторлорго сатып бериптир. Коллекторлорго сатып бергенден кийин башка эле номер менен, мужской голостор менен коркутуулар башталды. Сен подъездиңдин түбүнөн атып кетем, анан тиги кылып кетем, анан бул кылып кетем, үйүңө барсам, бар нерсеңин баарын жуулуп кетем деди. Бирок ошол маалда бизге повезло, съемный квартирада жашачубуз. Жолдошумдун квартирасы Московская область болуп, Москвага бир аз алыс болгондуктан, биздин жумушубуз Москвада болгондуктан, биз Москвада квартира снимать этип, двухкомнатный квартирада семьябыз менен жашачубуз. Ошондуктан квартира бирөөдөн снимать этип алган квартирага алардын кирип бир нерсени жуулуп кеткенге акысы жок. Мен бүт бар жогун, закондордун бар жогун, статьялардын бар жогун, кто какие права имеет, бүт бар жогун мен сайттардан окуп, изилдеп чыкканмын. Ошон үчүн коркконум жок. Пожалуйста, келиңиздер дедим. Адрести да берем, мен коркпойм дедим. Пожалуйста, келиңиздер. Бир нерсени алып кетте турган болсоңуздар, чужое имуществоны алып кеттиңиздер деп, сиздерге мен арыз жазам дедим. Сиздер менен 45 миң, 100 миң өндүрөм деп атсаңыздар дедим, мен сиздерден ашыгым менен сиздерден мен өндүрүп алышым мүмкүн. Так что меня не беспокойте десем деле угушпайт. Алардын ушундай таланттары күчтүү экен. Аябай сонун укмуш сөздөрдү таап, коркута турган, ушундай сенин психологический жактан ойното турган сөздөрдү таап, ушундай коркутуулар башталды. Мен дагы опыт набирать этип баштадым. Бир күн жолдошум ошо онкологиянын эмесине барып, жолдошума ошол жерден бекер дары дармектерди алчумун. Себеби Россияда ушундай шанстар көп. Бекер дарыларды алып, бекер ушул жардамдарды алса болот. Ал тууралуу да бир видео айтып сиздерге дагы жол жобосун үйрөтүп кетем. Ошо пайдасы тийсе мен үчүн эң сонун нерсе. Андан соң мен ошо онкологиядан ошо бекер дарыларды алып келаткам. Ал убакта уже жолдошум бир жолу төшөктө турбай, сүйлөбөй, сөзгө дагы келбей, тилден дагы алып жатып калган.
ошол маалда автобуста дарыларды алып ушу ой басып калган, ушу депрессияда жүргөм да ал маалда. Анан ойлонуп келе жатсам эле телефонум шыңгырап калды. Бул коллекторлор ар түрлүү эле номерлер менен чала берет. Анан мага ар жактан жолдошумдун коллегалары, дос чарылары, тууган уруктардын баары жогу ар түрдүү телефондор менен чалып күйөөм акыбалдарын сурап турушчу. Ошон үчүн чалган телефон звоноктордо мен жооп берчүмүн. Ошол сыңарындай эле бир чурой номер чалса, ошол ой менен эле автобуста кетип атып эле ошол звонокту алганмын. Алсам дагы баягы коллекторлор экен, коркутуп баштады. Азыр күтүп тур, бир жарым сааттарда барып калабыз, үйүңдө бар нерсени жууп кетебиз, антип кетебиз, мынтип кетебиз дедиле. Мен дагы спокойно турдум да айттым. Хорошо дедим. Жарым саатта келсеңиздер, келиңиздер дедим. Мен да как раз кетип атам. 10-15 мүнөттө барып калам. Азыркы кезде угуп туруңуз мени дедим. Укпай эле сүйлөйт. Угуп туруңуз десем укту. Айттым, азыркы мезгилде жолдошумдун абалы дедим. Бир жума туалетке барбайбыз, анан бир жума ушу жаткан жерде туалет кылабыз да, жаткан жеринде бир жума ушу организмде жакшы иштебей калган, бир жума ушу улук сарага кылбайбыз дагы. Организм уже жата бергенде бир иштебей, бир жума улук сара кылбайт элек дагы, бир жума катары улук сара кылчубуз да. Кечке азыр жууп тазалап жаткызсам эле кайра эле ушу жайлап койчу, кайра эле жууп тазалачумун, кайра эле ушу бир жума ушундай акыбалыбыз болчу, бир күндө 2-3 жолу. Ошол момент болчу. Анан мен айттым, хорошо, келиңиздер дедим. Келсеңиздер, ушул мен азыркы как раз ошол маалы мен бутун кармайм дедим, сиздер жуушасыз. Ушундай мага азыр экинчи кол ушундай керек болуп турат. Мен себеби өзүм бутун кармап, өзүм ушул 70 килограмм чыккан чоң адамды жууп тазалачумун да. Бир тууган сиңдим бар эле, ошол сиңдиме 1000 мерте ыраазымын. Чоң уулум дагы жумушта болуп калат, жумуштан келген болсо түндөсү ошондой акыбал болуп калса, балам кармалашып, балам жуушчу. Сиңдимдин дем алыш күндөрү болуп калса, бир тууган сиңдим келип бутун кармашып, мен жуучумун да. Ошол күнү балам да жумушта, сиңдим да жумушта, өзүм жалгыз кетип аттым эле. Айттым, келиңиздер дедим. Жаныңызга шерик алып алсаңыз андан да сонун болот дедим. Мен бутун кармап берем, экөөлөп жууйсуздар дагы. Ошол толтуруп койгон памперстери, ошол сийип койгон пленкаларым бар жогу бар. Ошону салып берем. Ошого сиздерге ошону бергенге гана акым бар. Андан башканын бар жогу бизге караштуу эмес. Бул деген съемная квартира десем, сразу өчүрдү. Келген дагы жок, ошол боюнча чалган дагы жок. Башка эч кандай звоноктор токтоду. Ошол менен ушу 4 ай төшөктө жатып, жолдошум каза болуп кете берди. Каза болуп кетти. Ал болуп, бул болуп, ушул декабрда бүтүп 2019-жылдын январы келип калды. Ага чейин жолдошум каза болгондо, жолдошумдун үйүн мен өзүмө наследственно өткөзүп алышым керек болуп калды да. Анан мен буну дагы бүт интернет окудум, анча-мынча тааныш юристтерден дагы совет сурап көрдүм, кандай кылсам болот. Мен ал үйдү өзүмө өткөзүп ала турган болсом, менчикке Уралсиббанк келип, баягы $1 миллион үйдү алып коет. Анан мен көчөдө калып каламын десем, булар айтты, наследствону өзүңүзгө ала бериңиз, карызды сиздин мойнуңузга илет, анан ай сайын мынтип төлөйсүз, тигинтип төлөйсүз, ушундагы ошол советтерди айтты. Ошентсе дагы нотариуска бардым, ошол жер нотариусуна бардым дагы. Нотариусте ушул пожилой эле аял экен, аябай жакшы аял экен, ошол аялга 1000 мерте ыраазы болдум. Ошол аялга бардым да айттым, жолдошум каза болуп калды. Жолдошумдан калган ушул Шатурадагы могул адрестеги үй. Ушул үйдү наследствого өзүм өткөзүп алайын дедим эле. Бирок дедим, күйөөмүн ушул Уралсиббанктан ушул миллиондун тегерегиндеги карызы бар экен. Десем, нотариустагы аял мынтип айтты. Наследствону өзүңө алба деди. Ал үйдө кичинекей балам дагы прописан да. Кичинекей бала прописан болгондон кийин банк сиздин үйүңүздү ала албайт. Тем более сиздерди жалгыз өзүңүздүн жашаган үйүңүздү закондуу түрдө банк сизден отобрать этип, сизди көчөгө жаш бала менен таштап койгонго эч кандай укугу жок экен. Ошон үчүн сиздердин дагы төлөнбөй калган карыздарыңыз бар болуп, кредиттериңиз бар боло турган болсо, сиздердин ушу үй жайыңыз, имущество, машиналарыңыз бар боло турган болсо, недвижимостьңыздар бар боло турган болсо, ошону третий лицого өткөзүп коюңуздар. Эжеңиздерге, карындашыңыздарга, башка бирөөлөргө, ушу сиздерге эгер аялыңыз поручитель болуп кала турган болсо,
ушул карындаш бирөө жарымдарга өткөзүп коюңуздар дагы эч качан коркпоңуздар. Анан айлык проценти өсүп атат деп, кой 5.000 болсо да берип турайын, 10.000 болсо да берип турайын, бөлүп берип турайын деп эч качан бербеңиздер. Бир айдан төлөй албай калдыңызбы кайсыл айдан? Ошол айдан баштап 1 сом да бербеңиздер. Пускай ай сайын төлөмү көбөйө берсин. Күнүнө процент эсептейт, күнүнө процент эсептей берсин, ал эчтеке болбойт. Биринчи очередь жүгүрүңүздөр ушу реструктуризацияга барыңыздар. Реструктуризацияны тоңдуруп береби же кредитный каникул же ипотечный каникул, ошол каникулдарды береби, ошондой бир кандайдыр жолдор менен чечишке аракет кылып көрүңүздөр. Ошол убакыт аралыгында ошол өзүңүздөргө болгон, өзүңүздөрдүн атыңыздарга жазылган имуществонун бардыгын башка бирөөгө өткөзүп бериңиздер да, ушу сиздерден банк тартып ала турган, эчтеке калбай турган кылып, ошондой тазалап коюңуздар дагы. Андан соң мисалы үчүн банкротство жараласаңыздар да болот, жумушум болбой калды. Буну эми жакшы юрист, жакшы адвокат керек. Ал адвокатка бул жерде карызыңыздар 500 миңден жогору болуш керек. Ошондо банкротство жараласаңыздар да болот, банкротствону. Бул жакшы, грамотный юрист болсо, ошо юристтин өзүнүн услугасын бересиздер. Ал юрист канча услуга менен 300 миң менен кылып береби, 500 миң менен кылып береби. Бул жакта долгуңуз аябай көп. Миллион долгуңуз бар, 10 миллион долг, это не важно. Сиздин грамотный юристиңиз болсо, сизге банкротство жарыялап, аябай аз өлчөм менен төлөшүңүздөр мүмкүн, же бир 0 менен чыгып кете ала турган, ушундай состоянияга жеткизе турган дагы юрист адвокаттар бар. Меникин юрист адвокатта жалдаганым жок. Мен ошол наследствону өзүмө албай койдум. Үйдүн прописан болуп кичинекей балам туруп калды. Тем более нотариустар мынтип айтты: сиз эч качан коркпоңуз, кичинекей бала прописан, бала 18-ге чыкмайынча жолдошуңуздун долгун баяналарыңыздын мойнуна ийиле албайт. Тем более банктын банк сотко бере берсин, кимди берет? Жолдошум берет. Жолдошум каза болуп калган. Сиз барбайсыз, себеби сиз уже третий лицо, поручитель эмессиз, сиз кредитти алган эмессиз. Сизде эме калбайт? Банк бир карайт, сот. Банк берген арызды сот 1 карайт, 2 карайт, 3 карайт, сиздин акыбалыңызды бир сыра издештирип көрөт, анан сот дагы отказ берет. Ошондо банк оказывается жеңилип калат экен бул эмеденчи, утулуп калат экен. Ошондо мен да жолдошуму Уралсиббанк 2 жолу сотко бериптир. Үйгө извещениялар барыптыр жолдошум атынан. Ал өзү раматылык болуп кетсе, ким бармак эле, ал извещение алган деле адам жок. Ошол менен соттагы каралбаптыр, ала турган адам жок, алган адам өзү жок. Ошол менен сот эмелери каралбай калыптыр. Ошол менен 2022-жыл болуп калды. Мен бир күн жумуштар менен жүгүрүп жүрсөм, телефонума бир ошол боюнча тынчып, эч ким мага чалган да жок, тынч. Бир күн мага звонок келди. Клиенттер окшойт, дүкөнүмө эме кылган деп клиенттер окшойт деп ала калсам эле, саламатсызбы, ушундай биз Уралсиббанктан чалып аттык эле дедилер. Здравствуйте дедим. Десем айтат: вы понимаете, пожалуйста, биз ошол миллион долгту дейт, биз кечтик дейт. Биз сизге ушундай жакшы, аябай жакшы предложениябыз бар дейт. Кандай предложенияңар бар десем, эч жок дегенде бир 200 миңди ай сайын 5 миңден 3 миңден бөлүп төлөй аласызбы деп ушундай сурануу иретинде мага чалып кайрылып атышат да. Анан мен күлдүм. Силер кызыксыңар го дедим. Мен аны албасам, ал адам өлүп калган болсо, андан мага наследство калбаган болсо, мен силерге 200 миң эмес, 2 тыйын бере албаймын. Десем, эч жок дегенде банкка келип койсоңуз жакшы болот. Мен банкка да барганга убактым дагы жок. Мен азыр жолдошум каза болуп калгандан кийин, мен ушул кичинекей баламы бутка тургузуп, ошол баланын келечегин ойлошум керек. А силерге мен эчтеке кыла албаймын десем, ошол менен өчтү. Ошол менен да барып, Кудай буйрса, ал акча өзүнөн өзү жок болуп кетиш керек да, мен эмем боюнчачы. Мен түшүнүгүм боюнча, себеби мен бүт бар жолун окудум. Ошол сыңары сиздерде эми ошо төлөнбөй калган кредиттериңиздер бар болсо, процент өсүп аткан болсо, коркуштун кереги жок. Мен де коем, жолдошум каза болуп калды. Сиздерде Кудай сактасын андай нерсени, бирок бир кандайдыр жолдор менен ишиңиздер жүрүшпөй калып, ай сайын төлөп аткан төлөмдөрүңүздү төлөй албай калган болсоңуздар,
эч качан коркпоңуздар. Биринчи очередь жана эле кайталап кеткендей биринчи ирет коркпостон банкка өзүңүздөр барыңыздар, абалыңыздарды түшүндүрүңүздөр. Банк дагы түшүнөт, себеби сизге карыз берген банк сизден урушуп карызды төлөө деп сизди эме кылганга акысы да жок, сиздерге үнүн көтөрүп сүйлөгөнгө дагы акысы жок. Сиздер ошону түшүндүрүп акыбалыңыздарды айтасыздар, анан алар өздөрүнүн приложениясын айтат. Себеби алар бул жерден банкрот болуп күйүп атат. Сиздерге берген акчаны кандайдыр бир частин болсо дагы өндүрүп калыш үчүн сиздерге алар өздөрү кайра жардам берип баштайт. Келиңиздер, реструктуризация кылып, же акчаны тоңдурайлы, же ушундай бир каникулдарды берели, же мындай кылайлы, же төлөмүңүздү азайтайлы, жок болбосо проценттердин бар жогу жок, эч жотунда ошол акчаны кайтарып бересизби? Ушуга окшогон өздөрүнүн приложенияларын сунуштайт. Ага дагы көнбөңүздөр. Ооба, мен ушинтип сүйүнүп кетип эле, мен мурун 10 миңден төлөп аттым, азыр 5 миңди атат, 5 миңден төлөй алам дебеңиздер. Аны да айтыңыздар, мен азыр ал 5 миңден да төлөгөнгө, канча дагы сумманы айтса ошол суммада дагы төлөгөнгө мен эмем азыркы убакта состоянием жок десеңиздер, алар өздөрүнүн дагы эмесин барып ушу сиздерге жеңилдик кылып кандайдыр бир эме менен төлөш керек. Ошол менен секин барып бир жакшы бир болбогон өлчөмдөгү акча менен кутулуп чыгып кетесиздер. Же болбосо ушу юристтерге кайрылыңыздар. Юристтер аябай жакшы жолдорун билишет ушул тууралуу. Ошолар өздөрүнүн услугасын айтат, ошол услугасына туура келеби, ошол тууралуу жакшылап сүйлөшүп, ушу юристтериңиздер аябай жакшы эме болсун, грамотный болсун. Себеби банктарда дагы ар бир эме кылганда ушу эме толтуруп, бланка толтуруп, ошол эмелердин баары жогун пункттар менен жазылып толтурулат. Ошол жерде банктарда хитрость менен, майда эмелер менен башкача бир нерселерди жазып койбосун. Ошоларды так кылып, юристиңизге бир сыйра окутуп, шашпастан анан кол коюп, ошондой жолдор менен карызыңыздардан кутулсаңыздар болот, кредиттерден. Мен өзүм оюмча, мен башыма өткөн нерсени гана айтып бердим сиздерге. Мүмкүн андан мындан башка дагы башка жолдору бардыр, мен билбеген. Эми азыр жылдан жылга ушул заман өзгөрүп, адамдар өсүп баратабыз. Может, буга дагы каршы келе турган банктар да бир нерсени ойлоп табышкандыр. Ал тууралуу мен билбейм, себеби мен ушу 4 жылдык мурунку өткөн нерсени гана айтып берип атам сиздерге. Ушул видеом сиздерге жардам берет деген жакшы ой менен, ушул төлөй албай калган адамдар бар болсо, ошолар ушу кыжалат болуп, депрессияга кирип, өзүн өзү жей бербеңиздер. Дайыма ушу башты бийик көтөрүп, бир жакшынакай болуп, ушу Кудайым берген өмүрдө канча өмүр берет, ошол өмүрдө бактылуу жашап, ушу маңыздуу жашап өткөнгө аракет кылайлы. Ушундай башымдан өткөн ушундай окуялар сиздерге кереги, пайдасы тие турган окуяларым болсо, Кудай буйрса, тез видео чыгарып сиздер менен бөлүшүп турамын. Эгер видеом сиздерге жаккан болсо, сиздерге жардамы тийген болсо, комментарий калтырып кетиңиздер. Аябай ыраазы болом. Бирок мен өзүм блогер эмесмин. Мен атайын чыгып ушу лайк алып эле просмотр көрөйүн, просмотр менен акча иштейин деген деле чындыгы максатым жок. Ошон үчүн кээде сөздөрүм кайра кайталап, же бир жеринде туура эмес сүйлөп калган болсом, алдын ала кечирим сураймын. Мен бир чыгып эме кылган, такшалган блогер эмесмин негизи. Ушул өзүмүн башыман өткөн нерселер башка бирөөлөрдүн башына келип калса, ушул нерседен кандай жолдор менен чыгып кетсе болот, ушул депрессияга, ушу туңгуюктарга түшүп калбаңыздар деп, сиздерге пайдасы тийүү иретинде гана ушул видеолорду сиздерге чыгарып жатам. Анда эмесе барыңыздарга амандык, ден соолук, эч качан оорубаңыздар, эч качан бирөөнүн алдында карыз болуп башыңыздарды ийип калбашыңыздарга тилектешмин. Барыңыздарга, мен сиздердин барыңыздарды жакшы көрөм. Саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө аман болуңуздар.